Мына үй болса, мына жери кат түшкөндө нары топосу жумшарып, нары ооп атат. Şu мамлекеттен жардам береби, мисалы мага үй бергиле, пенсия жашындамын, жалгыз боймун, туугандарым өзүмөн өзү болуп кетти, жалгыз жашап атам. Таза экен кыргызымдын пейили, элдин балдарын оң жолго салам деп, аларды окутам деп өмүр өттү. Анан ошол өзүм турмушум болбой калганда өзүмчө өкүнүп коем, мага өзүм күнөөлүүмүн деп коем. Мектепти өрмөктөп алган билим аларга үйрөтөйүн деп, жакшы жаман көрүн деп. Турмушту экинчи орунга коюп коюптурмун да. Турмушту биринчи орунга коюш керек экенин карганда билет экенсиң. Анан ошол ойдон жашап атам эми, Кудай эми денсаулык берип, күч кубат берип, аркы дүйнөсүнө кыйнагычтабай алып кетсе болду деп. Грамоталар бар, анан ушуну 2005-жылы алганмын. Анан башка мындай майда чүйдө грамоталар бар, республиканын грамотасы бар. 80 базар култун убагында. Андан кийин буладым. Муну окуучумун директор болуп жүргөн кезде эжеке кой сыйлыктан кур калбай деп. Ушунусуна Кудайга шүгүр анан. Анан ошол сары менен көтөрүп бараткан эжеке биз көтөрүп алалы деп мектепке чейин китебин көтөрүп алышты сары менен. Биринчи сменге барам да, биринчи сабакка. Ошол эле окуучулар сый да. Мектепке чейин көтөрүп барса сумкаң. Сууга түшсөм эжеке биз алып чыгып берели дешим, ошо сый. Анан Кудайга шүгүр деп отурам анан. Денсаулык берсин деп. Кудай берген жашты жашайбыз. Şu мамлекеттен жардам береби, мисалы мага үй бергиле, пенсия жашындамын, жалгыз боймун, туугандарым өзүмөн өзү болуп кетти, жалгыз жашап атам, картайып баратам десем. Мыналар отун эле жарып берген болушу жана жыйыным келбейт эле. Анан мына үй болсо, мына жери кат түшкөндө нары топосу жумшарып, нары ооп атат. Анан кийин немеге түрттүрүп койдум мына жерлерге акча берип балдарга. Анан ошол жерде зорго эле ажырагасы турат, анан ошол албастыр менен шыбатып койдум, бирок баары бир экөө ажырымыраак болуп турат да. Топо түшкөндөн анан шыбатып койгом. Өзүм деле шыбай коем анча-мынча. Шаардан бир комната үй алып бергенди сыбайт элем да, мына үйдө жалгыз жашап атам, картайып баратам. Силердин балдарды окутам деп 50 жыл иштедим ушул жерде. Эми жаштарга орун бошотуш керек болот. 70ке деле чыгып калдым анан эми. İştegen убакыт деле бүттү эми. Бактылуу баарлык берсин эми мына жалгыз жашаш кыйын экен эми. Баары эле акем бала чагасы менен шаардап кетип калышты. Анан атамын турак жай эле деп азырынча жашап атам анан эми картайган кезге чейин үй албаш керек болуп атат. Өкмөттөн жардам болсо жакшы болот. Анан мектепте окуп жүргөндө 5 класстан баштап төлөгөнү өрүшпү деген эжеке берет эле. Жакшы өрөт эле сабакты, анан балдарга мамилеси да жакшы эле, анан баары суктанып ошол эжекедей математик болгубуз келип. Жакшы окуткан экен, ошол класстан 6-9 математик болдук. Ошол эжеке да тапшырып берди, өзү дагы начальник класстан эле математикага кызыгат элем. Начальник класста агайыбыз Жунусов Мамеджан деген агай болчу, фронтовик болчу. Ошол киши да жакшы өрөт эле, ошол бизди жакшы мугалимдер окутуптур да сайыз убагында. Кыйынчылыкты көрүп, аябай мээриткеч еш мугалимдер. Кыргыздар кенен адам билгеле турган мугалимдер окутуптур да. Анан ошол бул предметке кызыкканыман ошол мугалимдикти тандагам, 6-класста грамота алдым эле. Мен математик мугалим болом деп аябай сүйүнүп, класс жетекчибиз 10-класста. Анда мындай отопление жок эле, отунду карагайды жактан кыйып, анан суу менен агызып келет элек. Ошол кез сонун экен да, суу менен агызып, оюн күлкү болуп. Суу кирет эле жаздын күнү, агызып келип чыят элек. Анан ушуга жанагы тектер таарып кыштын күнү жагат эле да. Анан азыр жаңы мектеп салынган мындай отопление болуп калып атат. Анан тетигинчи эшикчи бар да, ток менен жылытып эле. Ал жакшы условия сонун. 49 жыл болот да, бир жылы эми 50 жыл.
Ar taraftan koyulup güller aktı, ırlar aktı. Aşığımın temini hep çabdarattı. Seni sükun veresin vacirayıp, vacirayıp. Çapkanatka jetkirvey varacaktı. Tolur, tolur.